softly spoken. Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан эле мен Анара Жеңишбек кызы. Бүгүн мен сиздерге инсандык катары же болбосо адамдык сапаттар катары биздин көпчүлүк ийгиликке жетүүдө биздин бутубуздан тартып турган, ылдыйга тартып турган биздин жаман сапаттарыбыз боюнча айтып кетмекчимин. Бүгүнкү экинчи жаман сапаттарыбыздын бири бул коркуу сезими экен. Бирок жөнөкөй эле коркуу сезим эмес, бул ийгиликтен коркуу, же болбосо бизге жакшы нерселерден, жакшылыктан коркуу экен. Мисалга сиз көпчүлүк учурда бизде максат коюу деген сабак болот. Мына ошондой максат коюуда сабак болгондо көпчүлүгү максат коюп атканда коркушат, же болбосо мен дагы биринчи жолу максат коюп атканда коркконмун. Көпчүлүк учурда эле корком, анан корккондон кийин бул жөн гана жазуу, эмне үчүн андан коркуп атам деген сөз болот. Мисалга, максат кой деп атса, мен моундай ийгиликке жетем, же болбосо мен моундай иштерди кылам, же болбосо мен бактылуу болом деп максат коюп атканда, жазып атканда, мына ушул нерседен коркот экен. Болбой калсачы, кой мен муну жасай албайм, кой менин колумдан келбейт. Мына ошо жөн гана дептерге максатын жазгандан дагы, же болбосо өзүн кыйын деп туруп жазгандан дагы коркушат экен да. Бирок мисалга ошол же болбосо аффирмацияларды айтканда деле күзгүгө карап туруп мен сулуумун, менин колумдан баары келет, мен күчтүүмүн деп айткыла десе, карап туруп мен күчтүүмүн дегенде коркуп кетишет. Мына ушул сөздү айткандан коркушат. Ал эми экинчи учурда болсо биз ийгиликсиздиктен коркпойт экенбиз, кайра биз аны жакшы көрөт экенбиз. Эмне үчүн билесизби? Себеп дегенде, мисалга сиз ошол эле күзгүдө туруп мен колумдан келбейт деп көрөңүз эле, сиз үчүн оңой болот. Себеп дегенде, мындан сиз коркпойсуз. Мен колумдан келбейт, мен жалкоомун да, мен мындаймын, короче, мен колумдан келбейт деп өзүңөр кыла бергиле. Андай сөздөрдү оңой эле айтып койт экенбиз, себеп дегенде биз андай нерседен коркпойт экенбиз. Бирок өзүбүзгө жакшы сөздөрдү айтканда, же болбосо ийгиликке жетүүчү нерселерге кадам таштап атканда биз ошондон коркот экенбиз. Жөн гана кадам таштап, же болбосо бир иш кылууда гана эмес, жөн гана ошол ийгиликтүүмүн деп ойлогула дегенде дагы, ошол ойлогондон дагы коркот экенбиз. Бизде ошол ийгиликтүү болгонду элестеткиле дегенде, бул визуализация болот. Ошол элестеткиле деп атканда, мына ошол ийгиликтүү, өзүнө ийгиликтүү сезип элестетип атканда дагы коркот экен, жок мен боло албайм депчи. Ошондуктан сиз аны ойлогондон коркпоңуз, сиз ал сөздү өзүңүзгө айткандан коркпоңуз. Сиз ошол сөздү айтсаңыз, же болбосо ойлосоңуз, сизде бирөө сөзсүз түрдө келип башыңызды алып кетпейт. Бул негизи коркуунун, бул нерседен ийгиликке жетүүдөн коркуунун эмне себеби бар экенин билесиздерби? Бул мен негизи 2 миллион жыл, же болбосо 2000 жылдан наркы ме дагы деле сакталып келет экен да. Мисалга, бул ме эмне үчүн сакталып келет экен? Мисалга, бул ме бизди коргогусу келет экен да дайыма. Анан 2000 жылдан бери бул ме жашап келип аткандыктан уруктан урукка атасынан баласына өтүп келе берет экен. Ошол менин ойлонуусу дагычы. Мына ошол карап көрүңүз, мурда кыргыздар кандай жашаган, Мисалга, эгерде кыргыздардан же болбосо ошол кыргыздарда көпчүлүк учурда мисалы басып алуулар көп болгон, Россия басып алган, башкалар басып алган. Ошентип, мисалга биз кара кыргыз болуп жүргөнбүз, Мына ошентип жүргөндө биздин арабызда мисалга Токтогул чыкты, Токтогул Сатылганов чыкты. Мына ошол Токтогул Сатылганов Баймановдорду жамандап ырдап чыккандыгы үчүн аны эмне кылган, Сибирге айдап жиберген, же болбосо ошол кембагал үй бүлөлөрдөн, же болбосо ошол койчулардан, үйүндөгү мал айларынан, же болбосо ошо кыргыздардан бир акылдуу бирөө чыга турган болсо, аны ошол бул акылдуу болуп атат. Мисалга, ал акылдуу боло турган болсо, бизге каршы туруп, биз менен согушу мүмкүн деп туруп, ошол адамды сразу өлтүрүп ташташкан экен да, жок кылып ташташкан экен. Мына ошол мебиз ошону түшүнүп калган экен дагы, ошол нерсени дагы деле сактап жүрөт экен. Эгерде мен азыр ийгиликке жете турган болсом, же болбосо акылдуу боло турган болсом, мына ошол мени дагы өлтүрүп кетиши мүмкүн деген ойдо мына ошол мебиз сактап калган экен да. Мына ошондуктан биз эч убакта өзүбүздү күзгүдөн карап туруп, мен күчтүүмүн, мен сулуумун деп атканыбызда ошон үчүн коркуп кетет экенбиз. Ийгиликке жетүүдөн биз ошол үчүн коркот экенбиз. Коркпоңуз, мээңизге айтып коюңуз, азыр ал заман эмес.
меңизге жакшылап түшүндүрүңүз. Азыр ал бизди Россия басып алган жок, башка бирөө басып алган жок. Кайра азыр өнүгүүнүн заманы болуп атат. Мени эч ким өлтүрүп кетпейт, коркпо, мен күчтүүмүн, мага эч нерсе болбойт деп туруп акырындык менен көндүрүңүз. Ошол мен ушунчалык ошол нерседен коркуп калгандык үчүн бизди ошол нерседен дайыма сактаганга аракет кылат экен. Ошол себептен ал коркот экен, бирок эмне үчүн корккондугун эч убакта биздин өзүбүзгө айтып бербейт экен. Бар болгону ошол өзү корккон нерселерден бизди дайыма коргоого аракет кылат экен. Сиз ошол коркуунун себебин билип алдыңыз жана кантип жеңүүнү дагы билип алдыңыз окшойт. Ошол менен эгер ошол коркууларыңыз дагы деле болгон болсо, ошол мисалга элге чыгууда же болбосо элге бирдемкени сунуштап атканда же болбосо өзүңүздү өнүктүрүп атканда же оюңузду билдирип атканда коркуп аткан болсоңуз, анда мээңизге сразу айтып коюңуз: коркпо, эгерде мен бул оюмду айта турган болсом, эгерде мен бул ишти жасай турган болсом, мени эч ким өлтүрүп кетпейт. Азыр жаңы заман, азыр өнүгүү заман деп айтып түшүндүрүп турсаңыз болот. Ушун менен менин видеом аяктады. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Эгерде дагы деле катты элек болсоңуз, анда катталып коюңуз жана видео жаккан болсо класс басып коюңуз, дагы коңгуроону басып коюңуз. Мына ушундай керектүү, пайдалуу видеолорду көрүп туруу үчүн. Көрүшкөнчө. Keep it low key, keep it softly